Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Мамлекеттин казынасына зыян келтирди деп кармалган Раим Матраимовдун кан басымы жогорулаганы тууралуу маалымат тараган. Көп өтпөй бул болгону саясий шахмат оюну экенин айтышып, эми кайра бошотот экен деген кептер да айтылып келет. Ал эми Ак үйдөгү шыбыштардан улам жакынкы арада Матраимов кан басымына шылтоолоп, Туркияга чыгып кетүүгө кам көрүп жатыптыр. Калк айтса калп айтпайт дейт эмеспи. Балким дарылануу шылтоосу менен сыртка чыга качып, жазадан кутулам деген да пландары болсо керек. Матраимовду качыруу менен анын артында турган белгисиз фигураларда X боюнча калгысы келип, качыруу камын ойлоп жатабы деген да күмөн ойлорду жазгандар жок эмес. Анткени буга чейин мамлекетти тоноп, капчыгын кампайтып алган атка минелердин көбү чет өлкөгө чыга качып, жазадан кутулуп кетишкени баарыбызга маалым. Бул маалыматтын чын бышыгы жакынкы арада такталат деген ишенимдебиз. Ал эми чындык сайты Марлен Маматалиевдин кантип байыганына кызыккан макала жазып чыкты. Акчанын күчү менен Марлен Маматалиев 2015-жылы республика ата журттан мандат алып, өткөн парламенттик шайлоодо мекеним Кыргызстан менен аттанып, аягы кандай бүткөнү баарыбызга маалым. Алгач Өмүрбек Бабановдун этегине эрмешип, андан соң Алмазбек Атамбаевке жагынып, кийин Сооронбай Жээнбековго өтүп кетип, жүз кубулду. Октябрь төңкөрүшүнөн бери Садыр Жапаровго чуркап бара калып, тилин таап, бат-баттан жолукканга аракет кылып жүрдү. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дегендей, кызыкчылык манса үчүн өлбөгөн жерде калат экен да. Эми шаардык кеңештин шайлоосуна камданып, команда топтоп, бийликтин кол баласы сыңарында чепилдеп чуркап калыптыр. Жаштайында эмнеге мынча кошоматчыга айланып, жан талашат ия. Бул каяктан байыган, жер аферасы менен үйүнө миллиондорду жыйып койгону распы. Бул бала боюнча түрдүү соболдор көп экен деп жазган Чындык чекит KG сайты. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге кылыч белек кылды. Бул туурасында ал Российская газета гезитине берген маегинде билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы жазды. Анда журналист Жапаровтан коноктор ар дайым кургол келбестигин эске салып, бул ирет кандай белек тартуулаганын сураган. Мен Россиянын президенти Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Ал кылыч Кыргызстандагы чебер усталардын колунан жасалган деп жооп берди. Эске салсак, Жапаров башында турган кыргыз делегациясы 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапары менен барып келген. Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлерин -12 градус суукта жеңил кийинип тосуп алган кыздар социалдык тармактарда кызуу талкууга алынууда. Элдар Сапаров аттуу жаран Facebook баракчасына шаардагы жана бала бакчанын ачылыш сүрөтүн жүктөп, андагы көрүнүшкө нааразы кебин жазган. Бүгүн күн суук, -12 градус. Балдар бакчасынын ачылыш аземине мэриянын кызматкерлери тебетей, пальто, калпак жана жылуу тондорду кийип келишкен. Ал эми аркада турган кыздар жеңил улуттук кийимчен, маразым күчтөндү деп жазган ал. Кошумчалай кетсек, Тыныстанов көчөсүндөгү салык кызматынын өрттөнүп кеткен имаратынын ордуна курулган номер 11 жаңы бала бакчанын ачылыш аземи кечээ болду. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, мектепке чейинки билим берүү мекемесин педагогдор Бишкек шаарынын ардактуу жараны Лидия Каткова, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров, вице-мэрлер Айжан Чыныбаева, Жамалбек Ырсалиев, 1 май районунун акими Максат Нусубалиев ачышты. Күндүн суугунда узак жолго чыгып, унаасы бузулуп жолдо калган адамдын видеосу социалдык түйүндөрдө тарады. Анын айтымында унаасынын тетиктери бузулуп, уюлдук телефонунда антенна тартпай, байланышсыз калган. Жолдо калдым, эми кантем, кулактарымды карагыла муз тоңуп калды. Бекер чыккан экенмин деп кейип, жатканын көрүүгө болот. Алла. Ремен үзүлүп кетти. Жолдо калдым, капот ачпайм, зорго жаптым. Ана кат-каптан. Мәссә, құлақтың түбінгі қат-қатты. Әйәк бекер шыққан екен. Құлағымды қаранады. Бөләр. Назақ құлақты қара. Яқты мәсіне забайттанмайды. Қалай сетче қалай звондасам екен. Башаламандыктан пайдаланып түрмөдөн качып кетип учурда дайынсыз болуп жүргөн Сапар Исаков Facebook'та пайда болгон.
Ал өзүнүн баракчасы аркылуу саясий оппоненттерин сынга алган постторду жазып баштаган. Интернет колдонуучулар анын жазган постторунун алдына Сапар Исаков эмнеге таза болсоң коркуп качып кетип калдың? Күнөөсү бар, ошон үчүн качып кетти. Алыста жашынып алып тазамын деп айтпай, келип таза болсоң соттон далилдебейсиңби? Кыргыз элинин убалы уктатпайт деп жемелеп жазышкан. Аталган аккаунт Сапар Исаковтук экени аныкталган. Бүгүн анын баракчасына чабуул болуп, жок кылынды деген маалымат тарады. Чындыгында анын баракчасына чабуул болгон жок. Өзүнүн дарегине айтылып жаткан ачуу сөздөргө каргыштарга чыдабай өзү жок кылып салды. Сапар Исаков элдин көңүлүн өзүнө буруп, упай топтой алам деп күтсө керек. Бирок анын максаты тескерисинче чыгып калды. Бишкек шаардык аскер прокуратурасы Жеңго Кайман аты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досоновдун сабалышы боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 11 февралында Кадырбек Досонов УКМК тарабынан кармалган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абакта отургандардын абалы менен таанышууга барганда, Кадыр Досонов УКМКнын атайын даярдыктагы кызматкерлери тарабынан сабалгандыгын айткан. Денесине залал келтирүү фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган деп айтылат маалыматта. Интернет тармагында күйүп жаткан көп кабаттуу үйдүн терезесинен балдарын ыргытып жаткан эненин видеосу тарады. Видео тасмада күбө болгондой терезеден 2 кичинекей баланы 3-кабаттан ыргытып жатканын көрүүгө болот. Маалыматка ылайык, окуя Түркиянын Стамбул шаарында катталган. Кыргызстанга жакында С-300 зениттик ракеталык система жана сокку уруучу пилотсуз аппараттарды алып келүү боюнча келишим түзүлдү. Бул туурасында президент Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынын жыйынтыгы туурасында айтып берип жатып, маалымат катчы Галина Байтерек билдирди. Маанилүү учурлар аскерди коргонуу боюнча кызматташууну улантуу жаатында болду. Тагыраагы жакын аралыкта С-300 зениттик ракеталык система менен пилотсуз башкарыла турган аппараттар алынып келинмекчи. Бул Россиянын Кыргызстан жана ЖККнун тышкы чек араларынын коопсуздугун камсыздоодо маанилүү салым болот деген Байтерек. Маалымат катчы аталган техника Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө берилерин айтып, так саны белгисиз экендигин кошумчалады. Буга чейин Россия менен Кыргызстандын коргоо ведомстволорунун башчылары пилотсуз учуучу аппараттарды пайдалануу боюнча кызматташуу жөнүндө протоколго жана 5 жылдык мөөнөткө аскер жаатындагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү программасына кол коюшкан. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.